Assalamu алейкум достор, кандайсыздар, амансыздарбы? Бир сүйүнүчтүү жаңылык менен бөлүшүп коеюн дедим да сиздер менен. Өзүмдүн катталуучуларым бар, бул жакта эжелер бар, агалар бар, мага жакын инсандар да эми катталуучулар деген. Кече 4-октябрда кыздуу болгонмун. Экинчи ирет кыздуу болдум, Аллага шүгүр. Эки кыздын атасы болуп калдым мен дагы. Kızlı alıp suyunup ayağım körötüğünde bugün buyursa выпискасы olup hazır kiçinekey kızım bu çoğun kızım olup kaldı bu çoğun kızım ekөөбүз роддомго акырындап даярданып кетебиз кичине кызым менен келинчегим чыгаргангач бул кызым биринчи кызым çoğun kızım olup kaldı эми Çoğun kızım ikiye çıkılık. Buyursa ikinci kızım türüldü. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Hazır adamla özümle yattım. Hiç kimde etmeli hiç. Birinci kızım da yakında raddom aslında bilmiyorum galiba hazır Kendine skronlara çağırıp köteyin istep. Özümüzle gitti kızım ekөөбүз. Hazır emi торт, сок алып алайын ураштарына. Бул жакта баягы сүйүнчү деп бакча берсең алыштан коркушат да. Баягы коррупция болот депчи, ошо бар. Жөн эле көңүл үчүн торт менен сок алып алайын. Рахмат элейт ошол караган тыраштарына. Кызым бүгүндөн баштап шеф машинанын алдына отурат болуп калды, мурда артына отурат эле. Эми артында келинчегим менен кичине кызым отурат да. Азыр буйруса. Кызым, азыр торт алабызбы? Торт алайлы кызым. Андан чыгып апага гүл алайлы, а кызым? Сага да гүл алып берейинби? Болду kızım болду. Азыр кызым магазинге токтоп туруп торт алалы дагы, сок алалы, анан кийин гүл алып туруп роддомго барайлы кызым экөөбүз, а? Сиңдиң көргүң келди абы кызым? Азыр магазинге кирип чыгайлычы. Магазинге келдик. Бул машинада калтырып албайм дейм өзүм менен. Мен киресиң кызым азыр, а? Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителдерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Кызым экөөбүз азыр торт алдык. Сокпок алдык. 2 торт алдым. Кимге дебейсиздерби? Бирөө ураштарга болсо, бирөө өзүбүзгө да. Үйгө келип алып азыр биз дагы майрамдайбыз, а кызым торт жеп. Ох, эми кезек гүлдө. Азыр гүл алсак, анан ошоюнча прямой роддомду көздөбөй жөнөйбүз, а кызым? Кыйын экен бирокчу бала карашы. Мен жумуш үй болуп өмүрүмдө кызымдын памперсин алмаштыра элем. Башка түшсө байтал журго деп бекер айтпайт экен да. 3 күн 4 күн карадым өзүм. Бүгүн 4-күн күн ушундай. Кызым бар апага жакын болот дейм, бар кыз балачы атага жакын болот деген мен бар апасы жок болсо издей берет экен. Келинчегим күнүнө тамак кылса, ошо кача берет эле да, ошо оюнда күнүнө тамак кылат деп кайра күйнөгө чыгып кызым
Жөн кызым чечпе ат түшөбүз дагы. Ат түшөбүз. Ошондой болот экен. Бирок Кудайга шүгүр, өзүм эле карадым. Сийип койсо деле, чичип койсо деле өзүм бир жакшына карап ба кызым. Өзүң карайсың дем. Кайынемдерди алып келе деп атты, бирок өзүм эле карайм, кудам эле боло деп. Азыр өзүм карап. Неге эле үй чачыла берет, неге эле үй чачыла берет дейт элем мына мурда. Өзүм жаш бала менен болуп үйдүн бардыгы чыгып кетти. Балалуу үй, базар деген ошол экен ошончун. Мен турмуш курганыма 4 жылга жакын болот да буюрса. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Ровно 25 жашымда үйлөнгөн элем да. Азыр 29га кеттим да 28га чыктым. Кудай Таалам бизге 2 кыз берди. Кайсыл үйдө кыз бала төрөлсө мейилин саламына жеткиле деген да пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Анан отуруп кемде кем 3 кызын жакшы тарбиялап өстүрүп ой жеткизсе ошол үй бүлөгө ата-энесине беш нешик ачык деп пайгамбарыбыз хадисинде келет да. Ошондо сахабалар 2 кыз төрөп 2 кыз болсочу десе 2 кыз болсо дагы деген экен да. Анда 1 кызы барлар 1 кызы болсочу десе 1 кызы дагы барлар деп көңүл көтөргөн дейт да бардыгынчы. Ошол сыңарындай кыз бала бул бакытта тукандар. Эч бир мындай мен улуу болушум керек эле деп биякта неме болгон эмес экен. Уул дагы кыз дагы жараткан Алланын белеги да. Балалуу болбой жүргөндөр канча. Балалуу болбой жүргөндөр канча. Бала жисине зар болуп жүргөндөрчү. Кыз бала жакшы да. Мээримдүү. Кызым апасы жок болсо атасына жакын болот экен. Элип, бетимен өп, кучактап кызым. 4 күн экөөбүз үйдө эс алдык. Иштеп жүрө берип дагы баягы баштар маанды болуп калган экенчи. Чарчап калган экен. Шылтоо менен өзүм дагы 4 күн үйдө эс алдым, үйдөн чыкпай. Чыгып аттык, радам апасын көргөн барып аттык да кызым. Кызымдын уйкусу келип атышат. Азыр гүл магазинде бар, бир гүл алсак, ошо менен роддомго жөнөйбүз. Өзүмдүн ушинтип катталуучулар менен сүйлөшкөн жагат. Өзүмдүн жаңылыктарым менен бөлүшөм. Мен 25ке чыкканда өзүмдүн туулган күнүмгө үйлөнгөнмүн да. Жаш кезимде ниет кылат элем 25ке чыкканда депчи. Кудай Таалам ниетти прям болгондо туулган күнүм 25ке чыгып туруп тоюм болгон да, ошо өзүмдүн туулган күнүм боюнча. Ошондой экен да, ниет кыла бериш керек экен. Ниет кылып сурай бериш керек экен. Мисал үчүн адамдар бар, кыз өзүнүн үйлөнөм деген кызы менен сүйлөшкөн кызы менен 5 жыл сүйлөшкөндөр бар. 5 жыл. Кээ бирлери 3 жыл сүйлөшөт. Кээ бирлери болсо канча жыл. Ар кандай да. Мен келинчегим менен болгону 1 ай сүйлөшкөнмүн. 1 ай сүйлөшүп турмуш курганбыз да. Кудай Таалам тагдырыңа жазылган болсо ушундай экен да. Өзү кээ жигиттер бар, досторум бар, кыз жок, кыз табылбай атат, андай мындай деп. Мен эле ошентип жүргөмүн. Үйлөнүшүм керек, жакшы кыз чыкса депчи. Кудай Таалам өзүңдүн пешенеңе жазган кызды ушундай жолу турганда шок деп эле баягы жылдызыңа түшүп калат экен да. 1 ай сүйлөштүм. Мага жакты, ага мен жактым. Тарс тойду кылдык. Москвада эле тойду кылып үйлөнгөнбүз да. Кудайга шүгүр азыр мынакей. 2 кызды болуп калдык. Кайра көп сүйлөшпөсөң жакшы экен. Тойдон кийин чогуу жайып кыз жигит болуп сүйлөсө болот, бирок тойдон кийин депчи. Тойдон кийин ошондой болот экенсиң да. 5 жыл сүйлөшүп, 3 жыл сүйлөшүп, анын сен бүт сырларын билип, сенин сырларыңды билип,
кызыгы калбай калат экен негизи. Ошого кыз жактыбы? Бойдоктон айтам да. Көрдүңбү? Тарс үйлениш керек экен. Тойдон кийин анан сырларыңды билесиң, анын сырларын сен билесиң, сеникини биле туруп жүрүш керек экен. Анан дагы мисалы үчүн мындай да. Москвада иштеп жүргөн көп инилерим бар, башкалар бар. Үйлөнсөм, Кудай кааласа аялым менен чогуу иштеп путка турам дейт да. Эркек киши мен жеке оюм да, бул эч качан бир аялдын акчасына, аялдын күчүнө таянбаш керек экен. Туура иштеп чогуу билген жакшы, бирок аялга эле сөйүнбөш керек экен да. Аялым иштесе, мен иштесем, анан кийин жакшы мындай болот депчи. Аял киши мисалы үчүн боюнда болуп төрөйнөп калат, башка болуп калат, болуп калат. Эч качан аялдын күчүнө ишенбестен эркек киши өзү аракет кылыш керек экен. Өзүнө ишениш керек экен. Мен үйлөнгөндөн кийин деле келинчегим иштеген, бирок келинчегимде бир сом акчасын тешкен эмес экен мен. Айлыгыначы. Өзүм толка өзүм иштеп, өзүм эле аракет кылайын депчи. Өзүң акчаң өзүңө жетсе болду деп бардым. Даже пособиясы менен ишим жок. Качан түшөт, эмне болот, өзү менен өзү жок болот да. Наоборот, пособия жетпей менен акча. Ошондой болуш керек экен негизи эркек киши. Аялдын күчүнө ишенбей дегенде кандай, эми өзүң аракет кылышың керек да. Өзүң. Аялым иштейт, андай мындай деп ишенип калбаш керек. Себеби айтып атпайм, аял киши назик. Ал үйдө отура турган адам, балдарын бага турган. Аял кишинин миссиясы бул сен аял бала төрөп, сен тамагыңды кылып, үйдө да, аял киши бактылуулук үйдө отуруп, чайыңды ысыкылып берип, ушунда отурган да. Аны иштетип, аны кыйнаштын кереги жок. Сен иште, эркексиң, сен иштегенге жараласың, сен үйдөн баганга жараласың. Ушундай болуш керек экен. Ошондо жакшы болот. Азыр гүл алсак, буюрса, ошо менен Роддомго жетип барабыз. Роддомго да жетип келдим. Могул жердеги роддомда. Бул жерден чыккандар жакшы билсе керек. Өзүм менен, кызым менен эле келдим. Ызы чыгып элечи. Өткөндө роддомго келсем, орустар шыпылайттыр да. Кудду ушундай скромный, ызы жок, чётко. Кой, биз деле ошондой кылайлы деп. Эч кимге айткан жокмун. Болду туугандар. Азыр келин чыкса кетебиз. Ошол сүйүнүч менен эле белеш койгон болчун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. В общем, гүлү да калдым. Гүл магазинге кирсем, ушул гүлдү предлагать эттиңер, Роддомго десемчи. Аппа. Гүлдү алдык. Эми точно кеттик Роддомго. Ар бир инсанга ушундай бала жытын жыттоо насип кылган болсун. Бала жыттап ушундай сүйүнүчтүү. Жарым сааттан кийин чыгат азыр. Биз жарым саат ичинде барып калышыбыз керек. Жакын эле принципибизге. Шоссе энтузиастов 12 роддомдо. Ошол туугандар бар болуңуздар. Куттуктоолорго чоң рахмат.